аткан мезгилде кызыктуу окуялар көп болгон. Мен бир окуяны дайыма эстеп кетем. Ал күлкүлүү деле эмес, бир жагынан күлкүм келет, бир жагынан ыйлагым келет. Ушундай тоо таштын үстүндө ырларым ушул мындай природага ылайыктуу болгондуктан тоо таштын үстүндө клип тартып жүргөн мезгилимде таш аябай ысык болуп, ушу жыландардын мезгили экен да, ошол мезгилдечи, мен клип тартып жүргөн мезгилде. Анан ошондо операторлор астыга кетип калган, биздин артыбыздан келе бергиле депчи. Анан мен артынан кетип атканымда астыман бир ушунчалык чоң жылан чыккан да, оролошуп жаткан экен чөптүн арасындачы. Анан кийин жанагы жыландын үнүнөн, тістеген үнүнөн угуп эле мындай карасам уже кыймылдап кетти да. Аркама карабай качтым, операторлор нары калып кетишти. Мен арка жакка качып кетип атып, сууга түшүп, кийимдерим жыртылып, бир жагынан баягы күлкүлүү дагым болду, жыгылып, тыгылып, баягы жылан как будто аркаман келип бутуман кармап ала тургандай болуп, бутуман тиштеп аткандай сезилип, бир кыйла качып кетип калганмын да. Качып кетип, анан операторлордун бирөөсү барып мени эже болду, жок, уже кетти жылан деп атып, колуман жетелеп, кайрадан өзү чөптөрдү жылдырып, ушинтип алып өтүп келгени эсимде бар. Акшола телесериалын 7 ай тарттык. Анан бир аябай кайгылуу эпизод бар. Баягы Акшоланы көз таштап кетип, анан көзү үйдү өткөрүп салып, анан эчтекеси жок калат. Анан кошунасы экөө ыйлаш керек болот да. Ал болсо Замира деген эжекебиз аткарат, Айсар эже болуп. Анан ал аябай өзү жашоодо позитивдүү да, ыйласа деле күлкүнүчтүү ыйлайт экен да. Экөөбүз аткарып атабыз, анан эже мен кетип атам, ушинтип күйөөм кетти, ынак кетип калды деп ыйлап аткарып атам. Анан эже Акшола деп ыйласа эле ошол жерде күлөбүз да. Анан бир 10 гүл болду. Анан акыры режиссердон аябай уруш уктук экөөбүз теңчи. Анан экөөбүз тең ыйлай албай, анан көзүбүзгө пияз сүрсөк деле ыйлагыбыз келбейт да. Именно ошол жерге келип эле коштошкон жерге келгенде эле биз коштошпой эле күлүп аттык да. Замира эже өз негизинен аябай позитивдүү айым болгон үчүн ыйлаган кадрды тартуу аябай кыйынга турду.